5 каналда журналисттери жана мен Айда Исамиева бүгүнкү күндүн маанилүү делген жаңылыктары менен тааныштырабыз. Эфирде күндеми маалымат программасы саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Датка кемин электр өткөргүчтөр линиясын орнотуу дүйнөдөгү эң оор энергия долбоорлордун бири болуп саналат. Бийик тоолуу шартта кайра кою иштери кандай жүрүүдө? Бишкек милициясы спирт ичимдиктерин түнкү убакта сатууга тыюу салынуу талап кылууда. 2010 жылдан бери алкоголдун кесепетинен чыккан кылмыштар 4 эсеге көбөйгөн. Көчөттөрдү өстүрүү үчүн жайлар Ош шаарында да пайда болот. Түштүк борбордун бийликтери совет маалынан бери каралбай калган жашылдандыруу объектилерин калыбына келтире башташты. 70-тен ашуун небере жана чөбүрө Ош шаарында жашаган ардактуу Зайнапхан апа неберелерин көрүү үчүн Бишкекте келе жаткан энелер күнүндө мында тосот. Президент пара алууга шектелген сотторду кызматтан бошотту. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Марат Жыеналиевди жана Оштун Каракулжа райондук сотунун судьясы Абдыжалил Эргешевди кызматтан алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин аталган судьялар кызмат абалынан пайдаланып, пара алды деген шек менен кармалышкан. Соттор кеңеши мыйзам бузган судьяларды кылмыш жоона тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүнө макулдук берген. Эске салсам, ушул жылдын 16 январында Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Марат Жыеналиев пара алып жаткан жеринен УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага чейин Жыеналиев Бишкектин тургунунан мас абалында автомобиль айдоо фактысы боюнча жеңилирээк чечим чыгаруу үчүн 6,5 миң сом талап кылган. Чөнтөктөрүн тинтигенде соттун жанынан дагы 18,5 миң сом жана $200 чыккан. Кылмыш иши пара талап кылуу беренеси боюнча тагылган. 2 күн өтпөй пара алып жаткан жеринен Каракулжа райондук сотунун судьясы Эргешев кармалган. Ал башкоргоо чарасын жеңилдетүү үчүн кылмышка шектүү адамдан 20 миң сом жана 1 мүшөк күрүч талап кылган. Ошондой эле мамлекет башчы башка жарлыгы менен Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Айнура Камбаралиеванын кызматынан бошотту. Ал ордунан өз эрки менен кетүүнү чечкен. Ташкентте НАТОнун өкүлчүлүгү ачылат. Расмий иш-чара эртең өтмөкчү. Ага НАТОнун баш катчысынын Борбордук Азия жана Кавказ боюнча өкүлү Джеймс Апатурай катышмакчы. Аймакты кеңсе өзүнө кандай функцияларды алары азыр белгисиз. Өткөн жылдын августунан бери Ташкентте Борбордук Азия өлкөлөрү менен өз ара аракеттешүү жана байланыш боюнча НАТОнун бюросу иштеп келе жаткан. Түндүк Атлантикалык альянс диалог жана тажрыйбалык операцияны бекемдөө иштерин жүргүзүп жаткан жооптуу аймакка Өзбекстандан сырткары Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан келет. Бюронун кызматкерлери түндүк каттамды башкача айтканда Борбор Азиянын аймагы аркылуу Ооганстандан аскерлерди жана жүк ташуу жолун көзөмөлдөшөт. Кыргызстан Баткен облусундагы өткөрүү пункттарын Тажикстан жарандары үчүн жаппайт. Бул туурасында 24 KG агенттигине аймактын администрациясы билдирген. Алардын маалыматы боюнча облус менен чек арада абал туруктуу. Жашоочулардын кандайдыр бир протесттик акциялары өткөн жок. Транспорт жана эл бекеттерден штаттык режимде өтүп жатышат. Шектөөлөр болгон эмес. Ал эми жакын арада Варух жана Шахимардан анклавтары аркылуу жол жабылбайт. УКМКнын ыкчам тобунун кызматкерлеринин катышуусунда Кант шаарында ири нефть компанияларынын биринде командалык штабтык окутуу болуп өттү. Машыгууга УКМК атайын ыкчам тобунун кызматкерлери, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышты. Кененирээк Нурсулуу Нуркамилованын репортажында. Алгач эле ыкчам топ кызматкерлери шаардан алыс эмес жерде жайгашкан ири мунай куюучу жайлардын бирине келишип, аны колго түшүрүп алган террорчулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылышты. Маалым болгондой, террорчулар 4 адамды барымтага алышкан. Отпустите женщин и остальных заложников. Представьтесь, какие ваши требования? Бирок сүйлөшүүдөн эч кандай тыянак чыккан жок. Баскынчылар менен бир ымалага келе албаган соң ыкчам топ кызматкерлери чабуул жасашты. Барымтадагылар куткарылып, террорчулардын 3-өө дароо мерт кетип, бирок колго түштү. Ал ортодо террорчулардын экинчи уюшкан кылмыштуу тобу Кант мунай базасынын административдик имаратын басып алып, кызматкерлерди барымтага алышып, май куюучу жайда колго түшкөн шериктерин кое берүүлөрүн талап кылышты. Окуя болгон жерге тик учак менен аскерлер келишип, имаратты 5 мүнөткө жетпей курчап алышты. Террорчулар жактан каршылык көрсөтүлүп, бир нече аскер жеңил жараат алды, бирок жоготуулар болгон жок. Ыкчам чабуулдун жүрүшүндө аскерлер имараттын ичине киришип, баскынчыларды колго түшүрүштү. Өрт өчүрүү кызматкерлери болсо, күйүп жаткан май сактоочу кампаны өчүрүү менен алек.
Машыгуулар үчүн атайын шаар четиндеги ири мунай базасынын тандалып алынышы бекеринен эмес. Анткени акыркы убактарда күйүүчү, майлоочу жайлардын коопсуздугу анчайын эмес. Ошондуктан өлкөбүздөгү бизнес объектилердин коопсуздук жагын жогорулатуу максатында аскердик окутуулар уюштурулган. Бул монополный баягы орду бар биздин Кыргызстанга ГСМ алып киргенге. Ошон үчүн булар абдан кооптонуу менен карашат өзлөрүнүн объекттери менчи. Күч түзүмүнүн кызматкерлеринин айтымына караганда, бул жолку машыгуулар башкаларга салыштырмалуу кыйла жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Машыгууга катышкан ар бир аскер өзүнүн милдетин так билип, коюлган тапшырмалардын баардыгын туура аткарууга аракет кылышты. Биринчи биз 3-4 жыл мурун биринчи өткөргөн окутууларыбызды менен салыштырмалуу карасак, анда көп түшүнбөстүктөр көп болгон. Ким эмне кылыш керек экен, өзүнүн максаттарын, өзүнүн баягы милдеттерин мындай так аткарылбагандай сезилчү да. Азыр эми ар ким өзүнүн ордун билип атат. Машыгууга УКМКнын атайын ыкчам тобунун кызматкерлери ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен баардык болу 300га жакын аскер катышты. Машыгуунун аягында аскерлер өздөрүнө коюлган тапшырмаларды мыкты аткарды делип жогорку баага ээ болушту. Ушул өңүттөгү аскердик машыгуулар жыл сайын өткөрүлүп турат. Ыкчам топтордун даярдыктарын дагы да болсо жогорулатуу максатында. Нурсулуу Нуркамилова, Илдияр Бектемиров, 5 канал. 400 чакырым жогорку чыңалуудагы линия жана 2 кабаттуу көмөкчөрдөн датка кемин долбоорун келерки жылы бүтүрүүнү пландашууда. Азыр эле иштин жарымынан көбү аткарылды. Датка көмөкчөрдөнү ишке берилип, электр өткөрүүчү тирөөчтөрдүн 4төн 1 коюлуп бүткөн. Өлкөнүн маанилүү энергетикалык объектисинин курулушу туурасында Аскат Алагөзовдун материалы. Жалал Абад облусундагы датка көмөкчөрдөнү өткөн жылы эле ишке берилген. Бүгүн бул Кыргызстан энергетикасынын сыймыгы. Эксперттер айтымында ал 9 балдык силкинүүгө туруштук берет жана катаал аба ырайынын шарттарында иштөө жөндөмүн жоготпойт. Дал ушул көмөкчөрдөн аркасында былтыркы кышта өлкө түштүгүндө электр үзгүлтүгү болгон жок. Борбор Азиялык энерго шакекчи аталган тутум Советтер Союзунан мураска калган. Бул тутум ал кездеги бир өлкөнүн энергиясын аймактар ортосунда бөлүштүрүүгө жардам берчү. Учурда Кыргызстан электр энергиясын Өзбекстанга жеткирет. Ал өз кезегинде ушундай эле көлөмдө электр иштеп чыгып Казакстанга жеткирет. Ал эми Казак электростанцияларынан Чүй, Ысык көл, Талас облустары энергия алат. Эгер коңшулардын бири шакекчеден чыгууну кааласа, анда Кыргызстан түндүгүн караңгылык каптайт. Өлкөнү бул көз карандылык датка кемин линиясы айрылтат. Кийин бул курулса, Кудай урса эмдиги жылы 30 августта бүтөт бул линия. Ошондо биз өзүбүздүн чыккан Токтогул каскадында чыккан электр энергиялардын баарын ушул линия аркылуу датка кемини линиясы, анан кийин Токтогул ГЭС Фрунзенская деген 5 киловольт чыңалуудагы линиялар менен өзүбүз көзүбүз жеткиребиз. Долбоордун эң татаал бөлүгү бул 2 көмөкчөрдөнду бириктирүү, түштүктөгү датка жана түндүктөгү кеминде. Бул ишти кытайлык Насияга Кытайдын компаниясы аткарууда. 400 чакырым жогорку чыңалуудагы чубалгы, 900дөн ашуун электр мамысы. Мындай ар бир конструкция салмагы 30 тоннадай, бийиктиги боюнча 20 кабаттуу имаратка тең келет. Түзүктө биз мамыларды 2-3 күндө орнотуудабыз. Бирок тоодо бул иш бир жуманы алат. Шарттар өтө татаал. Бул долбоор биз үчүн өзүнчө эле сынак десе болот. Бирок биз ишти убагында жана сапаттуу жасайбыз. Жогорку чыңалуудагы линия 4 ашуудан өтүшү керек. Эң оор объекттер 3000 метрден ашуун бийиктикте. Ал жактарда ар дайым суук жана жылына 6-7 жума эле иштөөгө мүмкүн. Усиленный опоры сделаны. Тирөөчтөр күчтөндүрүлгөн жана суу өтпөйт. Атайы арматура колдонулууда. Бул ашууларда болгон кышкы шарттарга туруштук берүүгө мүмкүндүк берет. Бул тоңууларга жана шамал күчүнө эсептелген. Алардын ар бирине алып барчу жол салууга туура келет. Кээде пайдубалга аңды бийик жарлар арасында казуу керек. Бирок ал турсун түздүктө деле кыйынчылыксыз болбойт. Очень сложный вопрос. Это вот этот земельный участок, отвод земельный участок. Эң оор маселе бул жер тилкеси. Аларды алуу, анткени аларды сатып алуу керек. Айрымдары түшүнүшөт. Кээ бирлери мындан пайда тапкысы келет. Мына 2 жылдан бери ушуну менен алекпиз. 500 киловольт линиясынын акыркы чеги Боом капчыгайынын кире беришиндеги кемин көмөкчөрдөнү болуп калат. Анын курулушу 8 ай мурун башталган. Бардык жагынан долбоордун өзлөрү бекитип келген Кытайдан.
Ал жерден эч кандай бузуулар жок. Биз сапаттуу куруп атат дегенге мен кепилдик бере алам. Азыр көмөкчөрдөн 70%га даяр. Жылдын соңунда аны ишке берүүнү пландашууда. Кемин жогорку чыңалуудагы линия тартылып, электр энергиясы түштүктөн түндүккө бериле баштаганда толук кандуу иштеп баштайт. Асхат Алагозов, Карина Христова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. 19 майда Бишкек шаарында ысык суу токтотулат. Бул тууралуу улуттук электр станциялар ишканасы билдирет. Ысык суу жыл сайын Бишкек жылуулук борборунда профилактика иштерине байланыштуу 1 айга токтотулуп келери белгилүү. Ал ортодо Бишкек ТЭЦин модернизациялоо убагында жылуулук ысык суу үзгүлтүккө учурайбы деген суроо коомчулукта көтөрүлүп келет. Белгилүү болгондой, жаңылоо иштери 3 жылга созулмакчы. Теманы Самат Качкынов улантат. Бишкек жылуулук борбору ысык суу жылуулуктан сырткары электр энергиясында бөлүп чыгарат. Жалпы кубаттуулугу 300 мегаватт. Модернизациялангандан кийин анын кубаттуулугу 2 эсеге жогорулаары айтылууда. Учурда 50 жылдан бери иштеп, эскилиги жеткен жабдыктарды жаңылоонун үстүндө кытайлык компания иш алып барууда. ТЭЦтин оборудование схемаларын изилдеп, рабочий проект деп коет, стадия рабочего проектирования, ошо рабочий проектирование чертеждорун менен чийип, жай менен ошону бүтүрөт. И күздөн баштап физически уже жанагындай демонтаж уже иштер башталды. Тактап айтканда 1-сентябрда жаңылоо иштери башталып, долбоордун жалпы суммасы 386 миллион доллар деп бааланууда. Аны 2% үстөгү менен 20 жылга кытайлык Инексим банк каржылап, келишимге ылайык долбоор 3 жылга созулат. Бул убакыт аралыгында жылуулук, ысык суу, электроэнергия үзгүлтүккө учурабаары айтылат. Анткени иштебей турган 8 буу казанды гана жаңылоо иштери жүрмөкчү. Бул 8 котелдун 7 азыркы күндө деле иштебейт. Алар 60 жылдары монтаж болуп ишке киргизилген, өзүнүн ресурстарын уже иштеп бүткөн и турат иштебейт. Иштеткенге мүмкүнчүлүк жок азыркы күндө. И бир котел уже быйыл бүтөт өзүнүн ресурсун, ал дагы иштебейт. А калган иштеп аткан котелдор алар иштейт. Демек 3 жылга созулчу ремонт иштери жылуулук борборунун азыркы иштеп аткан калыбына таасир этпейт. Азыр электроэнергия канча өндүрсө, ошончо өндүрүп, калкты ысык суу, жылуулук менен камсыз кыла берет. Буга кооптонуунун кажети жок дешет энергетиктер. Анткени менен энергетиктердин жылуулук борборун модернизациялоо аракетине сын пикирлерди айткандар да жок эмес. Жөн жерден акчаны сапырып жатышат дешип, бирок айрым адистер бул сөздөрдү четке кагышат. Биздин ТЭЦ 58-жылдарда курулган. Биринчи курулган агрегаттар 25 мегаваттык кичинекей агрегаттар болчу. Ал кезде шаарда жылуулук энергиясына дагы электр энергияда канчалык чоң талап жок болчу. Азыркы мынакей 50 жылдан ашып кетти. Шаарда өнөр жайы да өстү, курулуш да өстү, элдин саны да көбөйдү, жилой үйлөр да көбөйдү. Значит, ошого жараша азыр жылуулук боюнча да, ысык суу боюнча да, электр энергиясы боюнча дагы талап абдан өстү. Улуттук электр станциялар ишканасы ТЭЦ модернизациялангандан кийин кошулчу 300га жакын мегаватт кубаттуулукта муктаждыкты жаппаарын белгилейт. Анткени ишкананын маалыматы боюнча акыркы 3 жыл ичинде энергияны керектөө 30%га жогорулап кеткен. Жылына 10%дык өсүү менен. Бул 3 жылга 300 мегаватт кошулат, рабочий мощность. 300 мегаватт уже бүгүнкү күндө керек болуп атат. 3 жылдын ичинде дагы өсүп кетсе, анда дагы башка мощностьтарды киргизгенге керек болуп калат. Эксперттер тарабынан кошумча кубаттуулуктарды алуу үчүн Бишкектин түштүк чыгышында орун алган номер 2 жылуулук борборун ишке киргизүү сунушу көтөрүлүүдө. Белгилүү болгондой, ал объект Союз ыдырап кетип, толук бүткөрүлбөй калган. Ал газ менен иштей турган тиги жабдуулар менен курулган болчу. Ал кезде бизде газ аз болду, ошон үчүн ал ишке кирбей калды, андан соң Союз кулап калды, пландан чыгып калды. Эми азыр республика полностью газ чарбачылыгын Газпромго өткөрүп бербедиби? Эми газ маселеси мен ойлоп атам чечилет каалашынча. Эми ырас отун табылгандан кийин калган жабдууларды орнотуп туруп, келечекте экинчи ТЭЦти кое бериш керек. Ал үчүн баардыгы даяр дейт адис. Болгону 20 жылдан ашык убакыттан бери турган жабдыктарды иретке келтирип, ишке киргизсе энергетика тармагына кыйла жеңил болмоктугу белгиленет. Самат Качкынов, Иван Чижиков, 5-канал.
Бишкекте ЦРСтин транспорттық секторы боюнча координациялык комитеттин 13-чү кеңешмеси аяктады. Катышуучулар ишке ашырылып жаткан долбоорлордун абалы ошондой эле 2020-жылга чейин ЦРС программасын киргизиле турган жаңы проекттарды көргөзүштү. Кыргызстан Бишкек Нарын-Торугарт Бишкек-Ош автожолунун реабилитациялоо, альтернативдик түндүк-түштүк трассасынын курулушу, Ош шаарынын аба майданын реконструкциялоо боюнча маалымдама берди. ЦРС программасына киргизиле турган жаңы долбоорлор жакынкы айларда белгилүү болот. Мам геология лицензия алуу үчүн пара бербөөнү өтүнөт. Эгер чиновник сый каражат сураса, агенттиктин жетекчилигине кайрылышы керек. Бул туурасында тармактын пресс кызматы билдирет. Акыркы убактарда алдамчылык фактылары жөнүндө маалымат түшүп жатканы белгиленүүдө. Айрым адамдар акчалай каражат үчүн кен иштетүүгө лицензия берүүнү убадылап жүрүшөт. Алар бизнесмен менен мам геологиянын жетекчилиги арасында ортомчулук кызматын аткарып жаткан эмиш. Бирок агенттиктин ал адамдарга тиешеси жок жана мындай кызмат үчүн кайрылган эмес деп билдирет пресс кызмат. Түштүктө жаратылыш газынын өчүрүлүшү боюнча Ош шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынын депутаттары премьер-министр Жомарт Отурбаевка кайрылышты. Парламентарийлердин кайрылуусунда өкмөт менен Кыргызгаз ишканасы милдеттерин аткарбай жатышат. Депутаттар Кыргызгазын Газпромго өткөрүлүп берилсе, калк көгүлтүр отун менен үзгүлтүксүз камсыздалат деген убада берген. Чиновниктердин сөздөрүн эске салышты. Бирок газ түштүк борбордо 32 күндөн бери жок. Анын жоктугунан улам электр кубаттуулугун колдоону жогорулаган. Жыйынтыкта трансформаторлор иштен чыгып, аймактын энергетикасына маселе жаралууда. Ош шаардык кеңеши премьер-министрден маселени чечүүнү тездетүүнү талап кылууда. Бишкек шаардык ИИБ баш калаада түнкүсүн алкоголь сатууга тыюу салуу ниетинде. Тийиштүү сунушту милиция мэрияга жиберген деп билдирет шаардык башкармалыктын пресс кызматы. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча спирт ичимдиктеринин айынан чыккан кылмыштар барган сайын тездик менен көбөйүүдө. 2010-жылы 4000 протокол түзүлгөн болсо, өткөн жылы 16000ге жеткен. Жалпысынан Бишкекте ушул тапта 2010-жылдагыдан 4 эсе жогору. Калаалык ички иштер башкармалыгы Бишкекте алкоголь сатып алуу өтө эле оңой деп эсептейт. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Марат Аманкулов кала мэри Кубанычбек Кулматовдун ишин сынга алды. Бүгүн шаардык кеңеш президиумунун жыйынында Аманкулов Кулматовдун ишине депутаттар нааразы болуп жатканын айтты. Мындан улам 1-июнга чейин шаарды өнүктүрүү планын кайра иштеп чыгууга тапшырып, бул мөөнөттө аткарылбаса Кулматовго ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрөөрүн эскертти. Ал эми мэрдин отчету кийинки апталарда каралмай болду. Ош шаарын көрктөндүрүү үчүн эмки жылдан тарта сырттан көчөттөр алынып келинбейт. Жашылдандыруу ишканасынын декоративдик дарактарды өстүрүүчү өзүнүн питомниги уюштурулду. Союз таркагандан бери каралбай калган жер өздөштүрүлүп, суу чыгарылды. Келерки жылдан тарта муниципалитет өздөрү өстүргөн дарактардын жана гүлдөрдүн көчөттөрүн шаар аймагына отургузуп, Ош шаарын жашыл шаар кылабыз деп ниеттен турушат. Теманы Динара Касымова улантат. Бизде экөлө. Үсөн Мама Юсуповка бул жерлер азыр Союз убагы кайра келгенде элестеп калды. Ал 20 жылдык убактысын ушул жердеги питомникке арнаган. Анын өстүргөн дарак гүл көчөттөрү шаардын көчө бойлоруна отургузулчу. Илгери бар жок бар эле клёниясын, алма дарактар полный бардыгы гүлдөр, теплицабыз как положено иштеп атты эле. Ошондон кийин кайра курап калбады, суу жок. Эми кайрада ошондо ордуна толуктап, кайра ошондой кылышка аракет кылып атат. Быйыл баары болуп питомник үчүн 16 гектар жер өздөштүрүлдү. Эң чоң делгени ушул кеңеш питомниги. Аянты 10 гектардан ашуун. 24 жылдан бери каралбай жаткан жерге быйыл көңүл бурулуп, арык казылып, электр линия, насос орнотулуп, бир канча чакырым жерден суу тарттырып келишкен. Жакынкы убакта бул жер ишке киришсе, питомниктен тышкары күнөсканада тургузуу пландалууда. Аны иштетүү менен шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасы 2-3 миллион сомдон ашуун акча каражатын үнөмдөй алат. Өздөрүнө караштуу дарак жана гүл көчөттөрүн өстүрүүчү жай болбогондуктан азыр кала ичинде ачылып турган гүлдөрдүн, декоративдүү дарактардын көчөттөрүн коңшу жана чет өлкөлөрдөн сатып келип отургузушчу. Суу чыккандан кийин эми биз түрдүү декоративдүү дарактарды, каштан, дуб, аккайын, ошого окшогон биздин сонун дарактарыбыз бар, ошолордун көчөттөрүн эгебиз. Ош шаарыбыз түштүк борбор болгондуктан көчөнүн жээктерине жашыл, зеленый изгородь деп коет, жашыл полоса кылабыз деп атабыз. Быйыл мына бир көчөгө проект кылып эгип көрдүк. Өзүбүздө ошол көчөттөрдү өстүргөнгө мүмкүнчүлүк жок эле. Азыр биз ошо калемче кылабыз, гүл суу чыкты эми калемче жасайбыз. Жакынкы 1-2 жылдын ичинде шаарыбыздын көчөлөрү
жап-жашыл ошол живой изгородь свидина деген өсүмдүк бар, ошол менен өстүрүлүп калат. Бош турган жерди өздөштүрүп, айыл чарбасына колдонуп, андан пайда алууну Оштун мэри туура көрөт. Иштетилбей жаткан жер участоктары калаада кеңири. Айыл чарба продукциялары менен камсыз кылууда быйылкы жылы ошолорго мындай ачык эле айтылып мындай бир тапшырмалар берилди. Ошол кошумча иштелбей калган жерлерди, эгилбей калган жерлерди кайра жандандырып, ошол өзүнүн продукциялары менен ошол камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Жаңы жерлердин өздөштүрүлүүсү шаардын жашылдануусун эле камсыздап тим болбойт. Анда өстүрүлгөн көчөттөр жана жашылчалар сатыкка чыгып, кала казынасына аз да болсо киреше алып келери белгилүү. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Борбор калаанын бардык бейтапканаларында айымдар бекер медициналык текшерүүдөн өтө алышат. Акция апалар күнүнө арналган. Каалоочулар 30 майга чейин өздөрү катталган үй бүлөлүк борборлорго барып, дарыгерлерге көрүнүп, бекер медициналык кызматтардан пайдаланса болот. Ак халатчандардын иликтөөсүндө айымдар ден соолуктарына кам көрбөй, натыйжада алсыз наристелер жарык дүйнөгө келүүдө. Үй бүлөнү пландаштыруу зарылдыгы туурасында Айдай Аманкулова. Үй бүлөнү пландоо, жубайлардын мамилесин бекемдөөгө, эне бала ден соолугуна кам көрүүгө багытталган иш-чаралардын топтому. Бирок эрежелердин бардыгы эле так аткарылбайт. Турмушка өтө эрте же өтө кеч чыгуу көйгөйлүү маселелерден. Медицинанын берген кеңеши боюнча эне болууга ыңгайлуу учур 18 жаш менен 28 жаштын ортосу. Ал эми төрөттөрдүн аралыгы 2 жылдан 3 жылга чейин. Ортодо эс алуу болбосо, эне баланын ден соолугуна зак кетип калышы мүмкүн. Ансыз деле соңку статистикалар боюнча айымдардын 70% аскандуулук менен ооруйт. Бул жыл айландырбай, удаасы менен бойго бүтүүнүн кесепети. Бизде көп аялдар бүгүнкү күндө үй бүлөнү пландаштырууга даяр эмес. Инфекциялар чыгып жатат. Жана ошондой эле экстрагениталдык оорулар болуп атат да. Ошол ооруларды бойго бүтөөрдөн мурда астына алып, ушундай профилактика осмотрларды жүргүзүп, анан кийин пландаштырса бул жакшы. Шарият мыйзамдары деле ушундай. Балагатка жеткен эселек кыздардын баарын эрте турмушка берүүнү ислам жактырбайт. Ар ким аргыл куракта бышып жетилиши мүмкүн. А балалуу болгон соң сактануу маселеси исламда деле каралган. Колдон келсе энелер чүрпөсүн 2 жыл эмизиши керек. Албетте, азыр бул чанда көрүнүш. Эгер ата-энеси эмизбей эрте чыгарса күнөөкөр болушат. Андан кийин эненин ден соолугу 1 жыл эс алыш керек. Бул ошол пайгамбар айткан күчтүү мусулманды Кудай таалам жакшы көрөт деп. Ошол ден соолугу чың мусулман болуу үчүн демек эки баланын ортосу ошол кеминде 3 жыл болгондо гана эң жакшы мындай бир жетет мөөнөткө. Анан жыл сайын төрөп 2 жылда бирден төрөп аткандарды мен айтар элем бул туура келбейт. Себеп дегенде андан мурунку төлөгөн наристенин укугун төбөлөгөндүк болуп саналат. Психологдор дагы үй бүлөнү пландоо маселесине өзгөчө көңүл бурууну сунушташат. Айрымдар 30ка чыкса деле турмуш кургандан коркушу мүмкүн. Бала алар үчүн тоскоолдук катары кабылданат. А перзент күтүүгө мезгил келгенде ички туюмдары белги берип баштайт. Адам бышып жетилгенде жоопкерчиликти моюнга алып, бала үчүн айрым адаттарын курмандыкка чалат. Балдардын кийим кечелери, буюмдары жагып баштайт. Дүкөндөрдү кыя кетирбей калышат. Балакайларды көрсө опколжуп, жан дүйнөсү козголот. Мындай учурда алар ата-эне болууга даяр. Бул арада ким канча бала күткүсү келет, ар ким өз жагдайына карап чечет эмеспи. Ислам болсо башты чектей бергенде жактырбайт. Эненин ден соолугу жол бербей калган учурда, анда эненин ден соолугун сактап калуу максатында токтото турганга мүмкүн. Андан башка убакытта мага ашчасын бага албай калам же тарбиялай албай калам, же болбосо үйүбүз тар болуп атат, ушуну бакканга дегенде түшүнүк болсо, бул Кудай таалага болгон ишеним төмөн экенин туюндурат, аны ислам шарияты четке кагат. Адатта кыштакта жашагандар көбүрөөк перзенттүү болууга куштар. Үй тиричилик, чарба иштерине каралашууга каруу зарыл болгондуктан бала ырыскысы менен кошо төрөлөт деп каржыга көп анча сана аркашпайт. А шаардыктар көбүн эсе финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша пландашат. Адистер пикиринде кеп балдардын аз көбүндө эмес, башкысы аларга тегиз камкор мамиле кылуу, туура тарбия берүүдө. Айдай Аманкулова, Азамат Иманкожоев, 5-канал.
Ош шаарында энелер күнү белгиленет деп билдирет Түштүк Борбордун мэриясынын пресс кызматы. Кала башчысы аталган майрамды өткөрүү жөнүндө токтомго кол койгон. Шаардык казынадан 250 000 сом бөлүнгөн. Эске салсам, энелер күнү Кыргызстанда ушул жекшембиде белгиленет. Дүйшөмбүдө мэрия бардык мектептерди эне жөнүндөгү чыгармалардын сынагын жарыялоону тапшырган. Ошондой эле бул күнү Түштүк Борбордогу апалар медициналык бекер текшерүүдөн өтүшөт. Алдыдагы эне күнүн утурлай президент Алмазбек Атамбаев республиканын көп балалуу энелерин сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык Баатыр эне орденин Кыргызстандын 3434 аял алат. Ал эми эне даңкы медали 628 энеге тапшырылат. Өзүнчө жарлык менен президент эне даңкы медалин Жалал Абад облусундагы номер 1 балдар үйүнүн жетекчиси Бигайым Маматованы көп жылдык талыкпас эмгек үчүн сыйлоодо. 8 баланын, 30дай неберенин, 40-ка жакын чөбөрөнүн чоң энеси учурда 85 жашта. Баатыр эне төш белгиси менен Зайнапкан Байназарова 96 жылдары сыйланган. Ул ата мекендик согуш убагында жокчулук, ачарчылыкка карабастан Баатыр эне бардык балдарын чоңойтуп өстүрүп, азыр алардын үзүрүн көрүүдө. Бактыгүл Сталбек кызы Баатыр эне менен маектешип кайтты. Зайнапхан Байназарова азыр 85 жашта. 8 баладан 30 небереси, 35 чөбөрөсү бар. Эне мындай байлыкка жетүү үчүн каражанын карчуруп, канжырага жоолугун байлап, талыкпастан эмгектенген. Бул ата мекендик согуш башталган жылдары Зайнапхан апа болгон 12 жаштагы секелек кыз болчу. Буга карабастан атасы фронтко кеткенден кийин талаага чыгып, пахта терип энесине жардам бере баштаган. Учурда апанын оозу жаңы ашка жеткен кез. Иманы болсун, жашланы бактыны берсин. Энди яман күндү көрмөсүн кызым. Yaxşı günler менен чырайлы болуп өтө алсын. Азыр сүйгениге жетиепти. У вакытта сүйгенге жетмеле берет эле. Балам. Эми азыр Кудайга шүгүр эми. Согуш аяктаган менен жашоо дароо жакшырып кеткен жок. Андыктан Зайнапхан апа жайкы чилдеге карабастан таладагы жумушун улантып, ал эми кыштын кыраан чилдесинде сакманга чыкчу. Эң негизгиси Баатыр эне колхоздо тынымсыз иштегени менен үйдөгү чүрпөлөрүнө дагы жетиштүү көңүл бурууга үлгүрчү. Азыр балдарынын бардыгына тиешелүү тарбия берип, билимдүү кылды. Ошондой эле алардын ар бири мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө зор салымын кошкон инсандар болуп чоңоюшкандыгына ишеничи зор. Ал вакытта эмеле да колхозда совхоз иштечү апамдар. Үйгө келгенден кийин үй жумуштарын баарын жасашчу. Полный эртемен кетишет эле, бештерин көтөрүп алып балдарды бизге келип дагы карайт эле. Бизден кичүүлөр дагы бар эле. Ошондо алып кыйналып чоңойтушкан. Улгайган курагына карабастан Зайнапхан апа азыр деле балдарына кеп кеңештерин, акыл насааттарын берүүдөн чарчабайт. Ал эми небере келиндери туу тутуп, Баатыр энени үлгү кылышат. Ар дайым мага акыл насаатын айтып турат. Аны кылба, буну кыл, там кылан теппе, акты төкпө деп. Ушул мен Кудай буйруса, ушул энемдей болгум келет. Азыр 5 же 4 балалуу болгум келет да. Негизи өзү баланын көптүгү жакшы, бирок мындай азыр алыбызга жараша да. Азыркы заманда 8 баланы тарбиялаш аябай оор да. Зайнапхан Байназарова дагы эртең өлкө башчынын куттуктоосуна чакырылды. Мындай иш-чарага эне алгачкы жолу катышат. Андыктан буга өзгөчө толкунданууда. 2-3 күн мурда эле даярданып баштады. Кечээ атайын Ош шаарына келди. Эртең болсо эң кооз көйнөгүн кийип, президенттин куттуктоосуна барат. Бактыгүл Салбек кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. 20 жаштагы чал кемпир дал ушундай аталыштагы күлкүмүштүү тасманын бет ачары өттү. Анда Дамир Абдраимов, Замира Сатыбалдиева жана башка белгилүү актерлор башкы ролдорду ойношуп, ал эми тасма жаш режиссер Айбек Өмүровдун аракетине жаралган. Жалпы жонунан фильм 1,5 саатка созулуп, анда кар адамдар менен жаштардын ортосундагы мамиле сүрөттөлөт. Тасманын жаратуучуларынын айтымында, мындай кадамдар аркылуу алар жаштардын улгайган адамдарга жасап жаткан мамилелерин кайрадан карап чыгууга өөлгүтсөт деген ишеничти. Фильмде жаратуу үчүн 3 айдан ашуун убакыт талап кылынып, Чүй облусундагы кыштактардын биринде тартылган. Эмне болот эгерде кары муун менен жаш муун ордосу алмашып кетсе деген ушундай бир вопрос бар да. Вот кандай көрө алабыз ошону, анткени жаштар азыр көбүнчөсү ойлошот, что картайбайбыз, ошо ойдон калабыз деп. На самом деле ал ар ким башында да. Ошон үчүн баягы давайте карыларды урматтайлы. Кары муундарга давайте биз жаштарды тарбиялайлы, анткени жаштардын мамилеси, жүрүш турушу ал өздөрүнөн эмес, улуу муундун тарбиясынан да. Ошону чагыштырганга аракет кылгам.
Бүгүнкү күндөн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Роксит орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.